Саламатсыздарбы достор, урматтуу подписчиктер, кутмандуу күнүңүздөр менен. Албетте, дагы деле болсо ушул Салам Awards 2018 жыл тандоосу боюнча түшүндүрмө бере кетели. Буга чейин дагы түшүндүрүп келатабыз YouTube'дан. Бирок дагы кененирээк айтып бергим келип турат. Дагы деле бизге добуш берүүчүлөрдү кызыктырган суроо эмне үчүн пайыз түшүп кетип атат, же болбосо эмне үчүн менин пайызым мурда жогору болчу, азыр түшүп кетип атат деген суроолор жаралууда. Катышуучулардан ал эми кантип добуш берем дегендерге дагы бир ирет айта кетели. Урматтуу биздин достор, урматтуу Салам Awards'тен 2018 жыл тандоосуна катышкандар, кантип добуш берем десеңиз, бул жөпчөнүк албетте. Эң эле биринчи мен сиздерге көрсөтүп берейин. Өзүңүздүн Facebook баракчаңызга киресиз. Албетте, браузерди ачкандан баштап көрсөтөйүн. Кимдир бирөөдө ар кандай браузер турушу мүмкүн. Браузерди ачасыз. Facebook баракчасына киресиз. Демек сиз өзүңүздөн киресиз. Жана Facebook'тун издөө деген жерине Салам Медиа деп жазасыз. Салам Медиа деп жазганда, албетте сиз биздин баракчаны көрөсүз. Ушул баракчага киресиз жана нравится подписканы басып коюуну унутпаңыз. Баскан соң баракчабыздын публикация деген жерине киресиз, жарыяланган жерлерине. Демек, публикациянын ичине киргенден кийин ылдый тарапка түшөсүз. Ылдый тарапка түшкөндөн кийин албетте ылдыйында Салам Awards 2018 жыл тандоосу деп башталат. Ушундайлардан толтура. Өзүңүздүн номинацияңызды издейсиз. Кимге добуш бергиңиз келип турган болсо, демек ошол номинация боюнча издейсиз. Эң мыкты мейманкана, эң мыкты жетекчиге, же болбосо эң мыкты жеке ишкер, же болбосо эң мыкты балдар бакчасына, кимисине добуш бергиңиз келсе, эң мыкты сулуулук салонуна. Демек, мисал катарында сулуулук салонуна алалы. Кимге добуш бергиңиз келсе, сулуулук салонуна алып келесиз. Басасыз. Басканда сизди Playbuzz сайтына жиберет. Демек, ошол сайтта добуш берүү жүрүп аткан жери. Жибергенде сизде мына ушундай сүрөттөр пайда болот. Анан ушул жерден өзүңүз жактырган сулуулук салонуну тандайсыз. Балким Аселина сулуулук салону болот, балким Жанара татуу сулуулук салону болот. Демек, ушуну алып келесиз, басасыз. Басканда ошо сиз баскан жер айланасы көгөрүп калыш керек. Демек, сиздин добушуңуз кабыл алынды. Балким процентиңиз көтөрүлбөй калышы дагы ыктымал. Анткени булардын добушу өтө көп болсо, мунун проценти билинбей деле калат бир добуш менен. Көбүрөөк добуш бергенде балким проценти өсүшү мүмкүн. Ал эми бул пайыздык ченем, бул сиздер үчүн жөн гана датчиктин ролун ойноп берет. Сиз киресиз, жөн эле кызыктар болсоңуз, ким биринчи орунда кетип атканын билгиңиз келсе, пайызын карайсыз. Демек, 30% алган Ангел сулуулук салону бул демек биринчи орунда кетип атат. Анын эле артында Жанара татуу салону кетип атат экинчи орунда. Анын эле артында Айдина сулуулук салону, ал эми 4-чү орунда Азия Style салону кетип атат. Аруке жана Гламур салондору 5% түзүп турат. Демек, экөө бирдей орунда кетип атат. Бул болгону сизге пайыздык ченем болгону сизге индикатор катарында кызмат кылат. Эмне үчүн мунун пайызы түшүп кетти, кече 80 эле деп сураган болсоңуз, Ангел сулуулук салонуну, анткени бул пайыз 100% болуш үчүн пайыз бөлүнөт. Демек, 100% деле алып каралган бул индикатордо. Пайыз бөлүнүшү мүмкүн. Бирок мунун пайызы түшүп кеткен чакта эмне үчүн түшөт? Бул Адина сулуулук салонуна добуш бергендердин саны көбөйгөн учурда түшөт. Жанарага башка бул Ангел сулуулук салонунан башка катышуучуларга добуш берген сан учурда бунун пайыздык ченеми түшөт. Ал түшкөн чакта деле балким бул голосуну алып койду. Же болбосо добуш берүүчү добушун кайра алып салды деген мааниде эмес. Ал жөн гана индикатор катарында байкалып турган пайыздык ченем. Бул пайыздык ченем анча деле көп
роль ойнобойт. Анткени бул пайыздык ченем менен сиз жөн гана биле аласыз ким канчанчы орунда кетип атканын. Ошол эле учурда азыр менин билишимче эң биринчи орунда кетип аткан Ангел сулуулук салону. Эмне үчүн? Пайыздык ченеми көп болгон үчүн. Балким кийин Жанара Тату көбүрөөк добушту алса, Ангел сулуулук салонуна караганда Жанара Татунун пайыздык ченеми көбөйүп кетиши мүмкүн. Ал эми Ангел сулуулук салонуна ылдыйлайт. Ошол эле учурда. Ал эми добуш берүүчүлөрдүн саны азайбайт. Эгерде сизде добуш берүүчүлөрдүн саны билинбейт, сизге бир гана эң көп ушул добуш берүүчүлөрдүн саны билинбейт, кимге кайсыл канча добуш берилгени, бирок сизге бардык общий түрдө көрсөтүп берет. Жалпылап добуш берүүчүлөрдүн санын көрсөтүп берет. Жалпы мыкты сулуулук салонуна добуш берүүчүлөрдүн саны 2660-ты түзүп турат. Мына мен сизге көрсөтүп бердим белгилеп көк менен. 2666 добуштун ичинен кимге канча добуштун бир гана ушул администрациясы көрө алат. Демек, мен көрө алам. Кимде канча добуш менен кетип атат. Ангел сулуулук салону 794 добуш менен кетип атат алдыда. Плюс саны дегени бул эң биринчи деген маанини билдирет. Алдыда кетип атат 29% менен ошол эле учурда. Анын эле артында 468 саны менен Айдина сулуулук салону кетип атат. 468 добуш берүүчү менен. Жалпылап добуш берүүчүлөрдүн саны 2700-дү түзүп турат. Жана көрсөткөндөй эле 2660. Демек 2700-гө чукулдап аткан кези. Ошол эле учурда Селина сулуулук салонуна добуш берүүчүлөрдүн саны 97-ни түзүп турат. Ал эми Азия Стайл сулуулук салонуна 424-тү түзүп турат. Акырында албетте биздин добуш берүү 15 декабрда саат 14:00-дө түгөгөндө, добуш берүү токтотулганда, биз албетте мына ушундай бардык жалпы результатты сизге алып көрсөтөбүз. Ким канчанчы орунда келатканын мына ушундан биз сиздерге көрсөтөбүз. Эң мыкты сулуулук салону добуш берүүчүлөрдүн саны деп жолбосом ар бир номинациядан бир гана жеңүүчү болот. Эгерде ошол эле учурда Айдина сулуулук салону көбүрөөк добуштарга ээ болсо, Ангел сулуулук салонуна жетип барса, анын экөөнүн пайыздык ченеми, пайызды көрсөтүп атканы тең болуп калышы мүмкүн. Балким 30-30%, балким 25-25%, балким 10-10%дан болуп калышы мүмкүн. Ал пайыздын азайып көбөйгөнү бул бир гана сиздер үчүн индикатор катарында кызмат аткарат. Аны алып салганда деле болмок, бирок сиздерди ким биринчи орунда кетип атканын көрүп туруу максатында ошондой пайыздык ченемди коюп койдук. Сиздер үчүн биз канча добуш берүүчүлөрдүн саны чыгара албайт экенбиз тилекке каршы. Эгерде мүмкүн болгондо ошол нерсе, анда добуш берүүчүлөрдүн санын эле коюп коймокпуз. Ошондо сиз бассаңыз, ал пайызга тийишеси жок болмок. Жөн гана саны бул Айдина сулуулук салонуна 468 шайлоочу бар экен, добуш берүүчү. Ал эми Ангел сулуулук салонуна 794 деп эле билмексиз. Сиз канча пайыздык ченем түшкөн чакта дагы сиздин добушуңуз алынбайт. Ангел сулуулук салонуна берилген добуш эч качан азайбайт. 794 болсо, демек дагы добуш берүүчүлөр көбөйсө 795, 700 ошон менен кете берет. Балким 2000, 3000ге чейин барат. Бирок пайыздык ченем ойноп түшүп турганы менен добушуңуз алынбайт. Эң акырында албетте эң биринчиде келаткан бардык номинациялар боюнча биринчилердин мыктылардын мыктысын тандап алабыз. Менин оюмча барыңыздарга түшүнүктүү эле болду болуш керек. Болгону сиз кантип добуш берем деген суроого дагы жооп айта кетелик. Кантип добуш берем? Болгону сиз өзүңүздү кызыктырган номинацияны биздин сайтка киресиз, нравицаны басасыз, подписканы басасыз жана ошол жерден публикация деген жерине киресиз. Ылдыйлап түшкөнүңүздө сиздин номинациялар көрүнөт. Мыкты дарыгер жазылуу, албетте эң мыкты жарандык активист дагы жазылуу. Балким активистке бергиңиз келсе басасыз, сизди Playbuzz сайтына жиберет. Ошол жерден өзүңүздү жактырган добуш берем деп кирген катышуучуга добушуңузду берсеңиз болот. Балким эң мыкты жарандык активисттен кимге добуш бергиңиз келип атат. Ошонун сүрөтүн гана басып коесуз. Ошондо сиздин добушуңуз кабыл алынган болот. Чети көк менен жазылган болсо, демек сиз ошол кишиге добуш бердиңиз деген маанини түшүндүрөт.
Ошол эле учурда телефондон кантип добуш беребиз, планшеттен кантип добуш беребиз дегендер болуп атат. Экөөнүн иштөө принциптери, тартиби бир эле. Иштөө тартип окшош. Телефондон кандай кыласыз? Телефондон деле куту ошондой. Телефондо планшеттен добуш берүү үчүн мына ушундай сизди бассаңыз, Playball сайтына киргизет, көрөсүз. Планшеттен добуш берүүдө дагы. Куту ошондой. Өзүңүздү кызыктырган сүрөткө басасыз. Басканыңызда сиздин добушуңуз эсептелинет. Ал эми телефондо дагы ушундай. Ушул эле добушту берсеңиз болот. Эң мыкты жарандык активистке добуш бериңиз. Кимисини баскыңыз келсе ылдыйлатасыз. Демек добуш берүүчүнү тандайсыз, басасыз. Сиздин добушуңуз ошондо кабыл алынат. Мындай кылганда, демек сиз Адилет Салимбай уулуна добуш бердиңиз. Бул мисал катарында бастым. Меники эмне үчүн 100%га көтөрүлүп кетти деген дагы ошол жерде суроо. Анткени булар мисал үчүн басканым үчүн буларда эч кандай шайлоочулар азырынча жок. Мен сиздер үчүн атайын мисал катарында мына ушуларды алдык. Көрсөтүп берип атат. Ошондуктан 100%га көтөрүлдү. Ошол эле учурда сиз башка бирөөгө добуш берем десеңиз, бере албайсыз бир эле жерден, бирок башка номинацияга кирип берсеңиз болот. Демек ошол эле учурда Бахрамга берсек дагы 100%га көтөрүлөт. Буларда эч бир добуш жок болгондуктан 100%га көтөрүлдү. Эгерде ошол учурда Адилет Салимбай уулуна дагы бирөө добуш бере турган болсо, экөөнүкү бир-бирден добуш алган болсо, анда бул пайыздан 50% бул кишиге, 50% бул кишиге кылып көрсөтүп берет. Ошол эле учурда дагы бул кишиге бирөө добуш берсе, бул кишиники 60%га көтөрүлүп, ал булунку 50%да калып кетиши ыктымал. Ал пайыздык ченем болгону сиздер үчүн индикатордун ролун ойноп берет. Ал жерде эч кандай кыйынчылыктары жок. Мисал катарында мына ушуларды көрсөтүп берип кеттим. Менин оюмча эми түшүнбөгөн суроолор аз болсо керек деп ойлойбуз. Кимдир бирөөлөр түшүнүп добуш берип атышат, кимдир бирөөлөр түшүнбөгөндөр дагы деле жазып атышат. Кантип добуш беребиз? Эмне кылышыбыз керек? Эки жолдон добуш берсе болобу дейт. Жок. Эки жолдон добуш бере албайсыз. Болгону эки жолдон добуш бербейсиз бир эле номинация боюнча. Бирок башка номинациядагы катышуучуларга добушуңузду берсеңиз болот. 27 номинациянын ичинен 27-өсүнө тең бир-бирден добуш берип чыксаңыз болот. Номинациялардын арасынан. Ал эми бир эле номинациянын ичинде эки ирет добуш бере албайсыз. Экинчи ирет киргениңизде пайызыңыз көрсөтүп берет. Экинчи ирет добуш бере албайсыз, бирок сиз көрүп турасыз. Ким канчанчы орунда кетип атканын байкап турганга мүмкүнчүлүк болот. Пайыздык ченем менен албетте. Кимдин пайызы көп болсо, демек ошол сиз көрүп аткан пайызы көбүрөөк, ошол биринчи орунда кетип атканын билдирет. Ушуну менен менин оюмча барыңыздарга түшүнүктүү болду болуш керек деп ойлойм. Барыңыздарга ийгилик, катышуучуларга жана добуш берүүчүлөргө дагы барыңыздарга ийгиликтерди каалайбыз. Албетте 15 октябрь саат 14:00 добуш берүү токтотулат. Ага чейин албетте өзүңүздү жактырган катышуучуңузга добуш бере аласыз. Албетте бул Салам медиасынын баракчасына киришиңиз керек. Катталасыз жана нравится деген басып коюшуңуз керек. Ал эми биз болсо барыңыздарга ийгиликтерди каалайбыз. Сиздер менен мен Эркал Мураталиев болдум. Саламыбыз түз болсун.